Кыргызстанда 2000ге жакын Кытай жараны иштеп жүрөт. 2019-жылы Кыргызстандын мамлекеттик миграция кызматы Кытайдын 8900 жаранына иштөө үчүн уруксат документин берген. Бул тууралуу 6 февралда жогорку кеңештин жыйынында мамлекеттик миграция кызматынын башчысы Болотбек Ибраимжанов маалымдады. Маалыматка караганда, учурда Кыргызстанда жумуш үчүн уруксат алган 1953 Кытай жараны жүрөт. 2020-жылдын январ айында майрамга байланыштуу 5314 Кытай жараны чыгып кетип, кайра кайтып келелек. 2019-жылы чет өлкөлүк жарандарга жумуш үчүн бөлүнгөн 17400 квотанын 12400-ü пайдаланылды. Мамлекеттик миграция кызматы Кытай өлкөсүнүн жарандарына квотанын көп берилгенин, кыргызстандык кытайлык инвестор ишканалар көп деп түшүндүрүүдө. Коомчулукта мыйзамсыз иштеген Кытай жарандары көп деген сын пикирлер арбын. Суракматов вице-мэр жана басма сөз катчы боюнча жооп берди. Бишкек мэри Азиз Суракматов тазалык ишканасынын басма сөз катчысы Жибек Каракеева менен вице-мэр Мирлан Амантуровдун ортосундагы пикир келишпестикти жумуш процесси деп баалады. Суракматовдун пикирин мэрия аппаратынын башчысы Балбак Түлөбаев Фейсбуктагы баракчасына жарыялады. Мен муну жумуш процесси деп ойлойм. Эгерде иш болбосо мындай талаш тартыш болбойт. Бирок биз алдыга жылгыбыз келсе мындан кача албайбыз. Ал эми тазалык ишканасындагы чыгымдарды оптимизациялоо жана санариптештирүү жүрүп жатат, деди Суракматов. Тазалык ишканасынын басма сөз катчысы Жибек Каракеева вице-мэр Мирлан Амантуровдун бул ишкананын аппаратынын кызматкерлери көп айлык алат деген сынына жооп бергени социалдык тармактарда кызуу талкууланып жатат. Каракеева Фейсбуктагы баракчасына айлык акы тууралуу документти чыгарып, колуна 11890 сом алаарын жазган. Тазалык ишканасынын басма сөз катчысы вице-мэрди башка иштер үчүн да сындаган. Токтогулдагы үйлөрдүн биринен 101 килограмм кара куурай табылып, шектүү кармалды. Жалал Абадтын Токтогул районуна караштуу Үштерек айылындагы үйлөрдүн биринен 101 килограмм 335 грамм баңгизат табылды. Бул туурасында Ош шаардык милициянын маалымат кызматы кабарлады. Кечээ 6 февралда Ош шаардык ички иштер бөлүмүнүн криминалдык милициясынын кызматкерлери тарабынан наркотикалык заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө шектелип, 42 жаштагы Сы аттуу жаран кармалган. Токтогул район тургуну Ош шаарында баңгизат сатып жүргөндүгү тууралуу маалымат түшкөн. Шектүү кармалгандан кийин наркотикалык заттарды бекиткен үйдү көрсөтүп берген. Экспертиза 101 килограмм 335 грамм өлчөмүндөгү зат кара куура экенин аныктады деп айтылат маалыматта. Аталган факты Жазык кодексинин 267 жана 268 беренелери боюнча сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Шектүү Ош шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Кылмышка шектелип жаткан 42 жаштагы кишинин мурда 3 ирет соттолгону айтылды. Окумуштуулар, балдар коронавируска көп кабыла бербейт. Окумуштуулар Кытайда тарап жаткан коронавирустун жаңы түрүнүн эпидемиологиялык мүнөздөмөсүн анализдеп чыгып, ооругандардын арасында балдар дээрлик жок экендигин аныкташты. Анализдин жыйынтыгын РИА Новости жазды. Кытайлык окумуштуулар Уханда коронавирустун 2019 НКОВ түрү менен жабыркаган 425 бейтап тууралуу маалымат топтошкон. Алар илдеттин пайда болушу, жугушу, формалары жана башка аки чүкүсүн изилдешкен. Топтолгон маалыматтар борбордук базага киргизилип, атайын программанын жардамы менен иштелип чыккан. Ага ылайык бейтаптардын 95%-ында оорунун белгилери 12 күндөн кийин пайда болгон. Ал эми орточо инкубациялык убакыт 5-2 күндү түзгөн. Алгачкы баскычтарда илдетке кабылгандардын саны тездик менен өсүп, андан кийин жайлап баштаган. Кызыгы, Уханда ооругандардын арасында 15 жашка чейинки бир да бала болгон эмес. Адистердин айтымында бул дартка балдар азыраак чалдыгат дегенди билдирет же аларда симптомдор чоңдорго салыштырмалуу жеңил түрдө болот. Учурда илдетке кабылгандардын орточо курагы 59 жаш. Алардын 56% эркектер болуп саналат. 2019-жылы декабрда пайда болгон коронавирус 500дөн ашык кишинин өмүрүн алып, андан жабыркагандардын саны 24 миңге жетти. Балдар илдетке кабылган учур сейрек кездешет. Алсак, Пекинде 9 айлык кыз Шенчен менен Германияда бирден наристе жана Уханда жаңы төрөлгөн ымыркай ооруган. Себеби алардын ата-энеси вирусту жуктуруп алган. Натыйжада адистер коронавируска чоң кишилер көбүрөөк чалдыгат деген пикирге келишкен. Алар аталган вирустун башка түрлөрүндө типсиз пневмония, жакынкы чыгыш синдрому да балдар азыраак ооруй турганын белгилешкен.
Кечирдим. Ысык Көл областынын Каракол шаарында күйөөсү бензин чачып өрт коюп жиберген келин тосмо арыз жазды. Бул тууралуу Супер KG порталына Өздүк булактар билдирген. Ал эми Ысык Көл областык ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы бул маалыматты тастыктап буларды билдирди. Келин тосмо арыз жазды, бирок бул иш факты боюнча тергелип, учурда сотко чейинки өндүрүш иши жүрүүдө. Келин тосмо арыз жазгандыгынын себебин жолдошу менен элдешкенин, бири-бирин жакшы көрөрү менен түшүндүргөн. Мындан улам аны кечиргенин билдирген, деди басма сөз кызматынан. Ысык Көл областынын Каракол шаарында жолдошу жубайына бензин чачып өрт коюп жиберген. Анда келиндин манжалары, бети жана буту күйгөн. Окуя 4-январь күнү болгон. Учурда келиндин күйөөсү кармалып, Каракол шаардык сотунун чечими менен 2 айга камакка алынган. Казакстан медициналык бет каптарды экспорттоого тыюу салды. Казакстан коңшулаш Кытайда тараган коронавируска байланыштуу медициналык бет каптар кымбаттагандан кийин аны экспорттоого тыюу салды. Кытай менен чектеш. Казакстанда бул вирусту жуктургандар катты элек, бирок Кытайдан келген ондогон жарандар карантинде. Өндүрүүчүлөрдүн этикага сыйбаган аракеттерин баса белгилегибиз келет. Алар запастагы бет каптарды Кытайга сатышкан. Буга байланыштуу өкмөт экспортко тыюу салды, деди Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалымат катчысы Диас Ахмет Шареп. Ал өлкөдө суроо талап көбөйгөнүнө байланыштуу өкмөт бет каптарды өлкөгө ташуу маселесинин үстүндө да иштеп жатканын кошумчалады. Кыргызстан Индия менен аскердик өндүрүш боюнча кызматташат. Кыргызстан Индия менен аскердик продукцияны биргелешип модернизациялоого катышмай болду. Дастан ишканасы менен индиялык Bharat Forge компаниясы кызматташтык тууралуу меморандум кабыл алышканын Кыргызстандын Индиядагы элчилиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, кыргыз делегациясы Индиянын Лакхноо шаарында өтүп жаткан Defend Expo 2020 эл аралык көргөзмөсүнө катышууда. Көргөзмө коргонуу өндүрүшүнө арналган. Биз деңиз бизнеси сегментине кирип жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Индияда өндүр саясатынын алкагында ишмердүүлүгүбүздү кеңейткибиз келет, деп билдирди Bharat Forge ишканасынын жетекчиси Баба Каляне. Жээнбеков: тышкы карыз үчүн эч кандай жер, кен байлыктары берилбейт. Президент Сооронбай Жээнбеков 6 февралда Чүй областынын Ысык Ата районунун жашоочулары менен болгон жолугушууда тышкы карызды төлөө боюнча пикирин билдирди. Президенттин айтымында, финансы министрлигинде сырттан алынган насыяларды төлөө боюнча атайын башкармалык түзүлүп иштеп жатат. Буга чейин алынган карызды төлөшүбүз керек. Милдеттенмелерибиз бар, анын баарын төлөйбүз. Эч кандай жер, кен байлыктары берилген жок жана берилбейт, деди Жээнбеков. Мамлекет башчынын маалыматында, алдыдагы 10 жылда тышкы карызды төлөөгө жылына 23 миллиард сомдон ашык каражат жумшалат. Финансы министрлигинин маалыматы боюнча 2019 жылы Кыргызстандын мамлекеттик карызын тейлөөгө бюджеттен 28 миллиард 122 миллион сом жумшалды. Анын ичинен 14 миллиард сом тышкы карызды, 14 миллиард 112 миллион сом ички карызды төлөөгө сарпталды. Министрликтин расмий сайтына жарыяланган маалыматка караганда, өткөн жылдын 30 ноябрына карата мамлекеттин жалпы карызы 4 миллиард 503 миллион долларды түздү. Анын ичинен 3 миллиард 781 миң доллары тышкы, ал эми 722 миллион доллары ички карыз. Сырттан алынган карыздын эң көбү Кытайдын экспорттук импорттук банкына туура келет. 2019 жылдын октябрь айына карата Кыргызстан Кытайдын Эксим банкына 1,7 миллиард доллар карыз. Көңүл чордонунда турган коронавирус. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму коронавирус Кытайдан башка өлкөлөргө да жайылганына байланыштуу өзгөчө абал жарыялап, бирок эл аралык каттамдарды чектөөгө олуттуу себеп жоктугун билдирди. Ошол эле кезде Кыргызстанда өкмөткө караштуу түзүлгөн вирустун алдын алуу боюнча республикалык ыкчам штаб күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өтүп, өлкөнүн чек ара бекеттеринде медициналык көзөмөл жүргүзүү үчүн дарыгерлердин 22 тобу уюштурулганын жарыялады. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму 30 январга карата Кытайдагы коронавирустан көз жумгандардын саны 213 адамга жетип, андан айыккандардын саны 187 киши болгонун жарыялады.
Ушул мезгилге карата коронавирусту жугузуп алгандардын 9776 учуру катталган. Ооруну жугузуп алгандардын көбү анын жайылып чыккан чордону болгон Кытайдын Хубей провинциясында байкалган. Ал жакта бул коркунучтуу илдеттин 5806 учуру катталып, 204 адам каза тапкан. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча Кытайдан башка 21 өлкөдө коронавирус жуккандардын саны 100дөн ашкан. Күчөтүлгөн тартиптеги көзөмөл. Саламаттыкты сактоо министрлигинин тиешелүү башкармалыгынын башчысы Абдыкадыр Журоев республикалык ыкчам штаб күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өтүп, Кыргызстанда вирустун алдын алуу чараларын көрүп жатканын билдирди. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму эл аралык өзгөчө кырдаал жарыялаганына байланыштуу бардык чек ара бекеттеринде күчөтүлгөн тартипте медициналык көзөмөл жүргүзүлө баштады. Бул боюнча улам бир маалыматтарды алып тактап жатабыз. Вирусология лабораториясында оору жуккан учур аныкталса, анда биз кандай иш алып барышыбыз керек деген эрежелердин үстүндө алектенип жатабыз. Вирусту так аныктоо боюнча тест системаларды Орусиядан алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Зарыл болгон дары-дармектер жана тиешелүү медициналык шаймандардын кандай өлчөмдө керек экенин аныктап, алар менен камсыз кылып жатабыз. Ыкчам штабтын маалыматы боюнча Кыргызстанга башка чет өлкөлөрдөн, айрыкча Кытайдан келген жүргүнчүлөр медициналык көзөмөлгө алынып, 31 январга карата чек ара бекеттеринде жаңыдан уюштурулган санитардык карантиндик пункттардан 14445 киши өткөн. Алардын арасынан 46 адам кылдат медициналык текшерүүгө алынган. Андан соң анын ичинен 18 адам иргелип, алар бейтапканаларда убактылуу кармалып, кийин алардын көпчүлүгү үйлөрүнө кое берилген. Абдыкадыр Жороев эгерде жолоочулардын арасынан дени табы бар адамдар аныкталса, алардын саламаттыгы 14 күн бою медициналык көзөмөлдө турарын билдирди. Эгерде текшерүү учурунда кимдир бирөө суукка урунуп, жөтөлүп калса же дени табы көтөрүлсө, аларды кылдат текшерип жатабыз. Алардын жөн эле суукка урунганын же тумоолоп турганын аныктаганга чейин биз аларды убактылуу бейтапканаларга жаткырып, байкоого алып, көзөмөлдөп турабыз. Республика боюнча 46 адам медициналык текшерүүдөн өтүп, алардын арасынан 18 киши андан ары медициналык көзөмөлдөө үчүн убактылуу изоляторго жаткырылган. 9 кишинин саламаттыгы жакшы экенине ынанган соң алар үйлөрүнө жиберилди. Ал эми калган 9 студент учурда саламаттыкты сактоо органдарына караштуу бейтапканаларда убактылуу медициналык көзөмөлдө турат. Бул вирус өткөн жылы декабрдын аягында Кытайдын Ухань шаарында жайыла башталган. Көптөгөн өлкөлөр аталган шаардагы жарандарын чыгарып кетип, андан соң Кытай туристтерине виза берүүнү убактылуу токтоткону белгилүү. Кытайда болжол менен 60 миллион адам жашаган ал провинциядагы бир нече шаар карантинге жабылган. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги жарандарды Кытайга сапарга чыкпай турууну сунуштап, анын аймагындагы кыргыз жарандарынын санын тактап, алар менен байланышуу аракеттери жүрүп жатканын жарыялады. Тышкы иштер министрлигинин өкүлү Нуран Ниязалиев вирус тараган Ухань шаарындагы кыргызстандыктарды чыгарып кетүү жолдору изилденип жатканын айтты. Биздин элчилик Ухань шаарындагы 15 кыргызстандык менен байланышып турат. Алардын арасында тумоолоп ооруп калгандар жок. Бардыгынын саламаттыгы жакшы. Биз алар менен дайыма байланышта болуп, телефон аркылуу абалын сурап турабыз. Азыр аларды Ухань шаарынан алып чыгып кетүү боюнча маселе чечиле элек. Анткени бир дагы башка мамлекет өз жарандарын чыгарып кете элек. Себеби Кытай бийлиги ага уруксат бере элек. Бирок бардыгы азыр өз жарандарын аталган шаардан чыгарып кетүүнүн жолун ойлонуп жатышат. Биздин өкмөттө биздин жарандарды кандай жолдор менен чыгарып кетүү керектигин изилдеп, маселени тактап жатабыз. Беткап таңкыстыгы. Ошол эле кезде Кытайдагы коронавирустун жайылуу коркунучуна байланышкан коомчулуктагы кээ бир дүрбөлөңдөн улам Бишкектеги бир катар даарканаларда медициналык беткаптардын баасы көтөрүлүп, анын таңкыстыгы байкалды. Мындай маалыматты ырастаган дары-дармектер менен камсыздоо департаментинин өкүлү Жылдыз Жумагулова өлкөдө беткаптардын запасы жетиштүү экенине карабастан кошумча ташып келүү маселеси чечилип жатканын белгиледи. Дүйшөмбү күнү бир фармакомпания менен сүйлөшүп, Кыргызстанга 500 000 медициналык беткап ташып келүү тууралуу макулдашылды. Кытайда өздөрүнө жетишпей жатыптыр. Орусия менен Казакстанда да дүрбөлөң болуп, таңкыстык байкалып, ошонун натыйжасында сыртка экспорттоого тыюу салынды. Ошондуктан биздеги бир фармакомпания чет өлкөдөгү бир завод менен келишимге келип, буга чейин медициналык беткап алып келүү милдетин өзүнө алды.
Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму коронавируска байланыштуу жарыялаган өзгөчө абал соңку 10 жылдыктагы эл аралык маанидеги 6-чы чукул кырдаал болуп калды. Буга чейин Африкада Эбола жана Зика вирустары чыгып, глобалдык эпидемия кырдаалы жарыяланган. Бирок анда илдеттин очогу алыс болгондуктан анын таасири Кыргызстанга байкалган эмес. Жогорудагы маалыматтар Азаттык ТЖ сайтынан алынды.